Қанша ушу үйлөрдү мисалы Голливудтагы? Бул үйлөрдүн эң берisi эле 1-2 миллион доллар. Бирок Америкада эмнеси жакшы, элдер үй кымбат болсо дагы баалуулуктары башкача да. 5-6 миң долларлык машинени айдап, анандай роскош дегенге көңүл бурбайт. Мактанбайт, 10 миллион доллар болобу, 100 миллион болобу, эң негизгиси ыңгайлуу. Көп служба кылган жана Toyota Camry окшогон унааларды көп айдашат да. Бизге окшоп сөзсүз 570 деген жок бул жерде. Байкадыңар 570 Америкада почти жок. Бул жерде өздөрүнүн машинесин айдашат, жанагы Cadillac Escalade дегендерди. Баары бир патриотизм деген өтө күчтүү да бул жерде. Ошол өздөрүмдү көрсөтүп мактанбайт экен да. Ушул жакта баягы дүйнөгө атага чыккан кино жылдыздардан анча-мынча бетме-бет келгендериң болдубу? Ооба, мен Эдди Мерфини көрдүм кино тартып атканда, Родео Драйвда. Жанагы Мила Йовичтин кызы бар. Марвел кинотасман, жана Марвел фантастика кинолор барбы? Ошодо кичинекей кыз, ошогону көрдүм. Андан кийин дагы кимди көрдүм мен? Жанагы Индиянын актеру барбы, Шахрухан. Ал да бул жака көчүп келди. Мурун Лондондо жашачу да. Ал азыр Беверли Хиллс болуп, бир 3 ай болуп калдым. Жолдо кетип баратсам, астымда эле бир машина токтоду. Анан мен таң калып калдым, эмне жолдо токтоп калды деп. Көрсө, тиги шопуру менен телохранители чыгып, эшигин ачты да. Карасам эле бир индус чыкты. Көзүмдү жакшы карасам, Шахрухан экен. Анан аябай таң калып калдым. Жөн эле спокойно эле кирип кетти да ал дагы. Дагы кимди көрдүк? Мен случайно жол көрүп жолгонор эң анда көптүңөрдөн Эдди Мерфи. Видеодо көрүп атпайбыз жана Арнольд Шварценеггер да, велосипед жайып жүрөт постоянно. Шварценеггер да бияк турабы? Ал да бул жакта. Ал убагында актер болгон, Калифорния губернатору болгон, азыр Лос-Анджелесте жашайт. Мен Америкада жүргөндө ал губернатор болчу. 2003-жылдары. Анан ал президентке деле коймок. Президентке койбогон себеби бул өзү Америкада төрөлгөн эмес турбайбы? Булардын мыйзамы боюнча америкалык болсо дагы Американын аймагында төрөлбөсө кийин президент боло албайт. Кызык да, мисалы турист болуп жүрүп башка өлкөдө төрөлүп калса, киндик кан башка жерге тамса, Американын президенти боло албайт да, ошол жагы бар. Американын мисалы элчилигинин ичинде төрөлсө, анда боло берет. Ал деген Америка территорияда. Элчилик бул ошо мамлекеттин территориясы болот да, ошон үчүн абдан ошого эметип. Неге мен ушу таң калып атам? Анткени баары киндик кан тамган жер деген жөн эмес да. Адам ушу киндик каны тамган жерге күйүмдүү болот окшойт деп ойлоп койдум да. Булар ошого маани беришет, Муну ценз оседлости деп коет, ценз рождения деп коет го, Төрөлүү цензы депчи. Батыр, сен канча болду бияка жүргөнүңө? Мен жүргөнүмө 5 ай болду. 5 айбы? Сен качан ушу Голливудтун жылдыздарындай атактуу болуп, Кудай буйрса? Кудай кааласа ушул жылы. Ушул жылы, Ой азамат. Силер да ошентип бир атыңар чыгып, брендтерди түзгөлө, биз тиякта абдан сыймыктанып, кубаналы. Азыркы ийгиликтерге абдан кубандык, бирок ийгиликтер алдыда турабы? Меки мырза. Туура. Эли журтубуз аман болсун. Мына дагы бир Лос-Анджелес шаарында баратабыз. Чындап мындай ландшафты кызык экен, өйдө төмөн тоолорду аралап, Могу үйлөрдү байкасаң, сол жактагы буга испанский стилдеги особняктар да. Могу адырдын үстүндө эле, жардын үстүндө бизде коркуп үй салышпайт. Мына мисал. Эмени тиги фундаментти глубокий кылып, жанагы арматура менен казышат да түгүнө. Анан коркпой эле, мисалы жер титирөө деген нерсе бар Калифорнияда деле. Бирок мына жарлар. Калифорнияда көбүрөөк жер титирейт дейт, Калифорния деген жана тектонический плитанын эки разломдун ортосунда турат. Наоборот, бизге караганда опасный жер болчу. Жер титирөөсө, мондай түшүп кетиши мүмкүн. Бирок алга карабай, могу инженерлер ойлоп табып, каттуураак казып, сапатын жакшы кылган үчүн спокойно өтүп жүрүшөт. Анан Лос-Анджелесте, башка негизги Калифорнияда үй өтө кымбат. Сатып алганы аренда. Бирок могу природа, жашоонун жаратылышыбыз, ден соолукка байланыштуу бул жерде абасы таза,
океандын океан жеги. жанында 1,5 саат машина менен айдасак, унаа менен өйдөгө. Кадимкидей эле кар бар, горнорудный базалар бар. Бул жерде биз 1 саат, 1,5 саат айдагандан кийин. Ал табигый карбы же? Табигый кар. Табигый, Бүгүн эмне бул жакта шайлоо болуп атабы, мына жерде Портантино дейт го, конгрессте. Бул эме Штаттык го дейм. Жакында региональный, андан кийин 2024 негизги шайлоонун жылы да Америкадачы. Сенатка, президентке? Президенттикке, сенатка, жандай жергиликтүү дейби, жергиликтүү кеңешке дагы болот. Бул жагда эки негизги партиялар, демократтар, анан республиканецтер. Могулар, могу астыбыздагы адырдын үстү, бул ошол Малхолланд деген район. Тиги Jay-Z, Beyoncé'нын үйү ошонун тоонун үстүндө, могу адырдын үстүндө. Тиги поп жылдыздар да, тиги эстрада жылдыздары. Анткени жанагы студиялары, тартыла турган клиптери баары жок бул жерде. Району жакында. Universal City деп коет. Бул жерде Universal студия бар, Warner Brothers, Nickelodeon мисалы. Ошол студиялардын баары жогу бир райондо турат. Оң жагыңызда байкасаңыз, Universal студия көрүнүшү мүмкүн. Оң жакта паркинг турат го. Баягы кинокомпания. Ошол парктын студиянын жагы. Эми жамгыр жап жакшы көрүнбөй атат, бул азыр. Айтор. Мындай кооз шаар экен. Биринчи келгенде көзүм көнбөй атты эле. Бирок мындай жакшы шаар экен көрүнөт экен. Азаматтар эми мына чоң хайвейге чыктык, сапар карыды. Убакыт деген ушундай экен, колумдагы ушундай экен, кече эле келдик эле, бүгүн кайра баратабыз. Бул өмүрдө эле ушундай. Бул өмүрдө жолоочудай бол деген ошо да, жолоочу дайыма жолго камдуу болуш керек. Биз дагы бул өтө турган өмүрдө акыретке камдуу бололу, ыйман менен жашап, тооба келтирип, шүгүр айтып. Анткени келгенде 4-5 күн качан өтөт дедик эле, кетип атканда бир 4-5 көз ирмемде деле көрүнгөн жок да. Ошон үчүн жолоочудай болуп, көңүлдөрдү оорутпай, бирөөнү капа кылсак кечирим сурап, өзүбүздө кечиргенди билип, ушундай бир жан дүйнөсү таза, бактылуу бололу. Ассаламу алейкум.